Кийинки убакта климаттык өзгөрүү шартында адамзаттын өмүрүнө коркунуч келе турган кырдаалдардан сактануу, табият кырсыктарынын кесепеттерин азайтуу, туруктуу турмушту камсыздоо негизги маселеге айланууда. Бул багытта климатологдор тынчсызданып, ар бир өлкөгө өз аймагында зыяндуу чөйрөдөн арылуу аракеттерин сунуштап келет. Бул болсо Италиядагы изилдөөчүлөр таап чыгып, анан дүйнөлүк рекордду коюшту. Сигналды абдан алыскы 300 километрге чейин жиберишкен. Анан биз ошол технологияны Кыргызстанга алып келип, биздин тоолорго, тоодогу көлдөргө ушул сенсорлорду коюп, жана LoRaWAN технология аркылуу маалыматты борборго алып келүү деген максат менен кылып атабыз. Күйүүчү май, газ, ыш, таштандылар айлана чөйрөнүн абалын алсыратып, адамга зыяндуу заттардан жер шарында түрдүү оорулардын саны өсүп, адам өмүрү кыскарууда. Акыркы 15 жылда дүйнөнүн 32 мамлекети керексиз калдыктарды кескин кыскартып, экономикалык жактан өнүгүү жолуна түштү. Бул ирет Кыргызстанда интернеттин альтернативдүү булактары аркылуу кырсыктардын алдын ала билдирүүчү жабдыктарды орнотуу демилгесин баштады. Бир көчкүгө, андан башка Аларчанын ичинде суун аякта Адыгенеде көл деген бар, көл бар. Ошол көлгө койгон жатабыз. Андан башка Ледин Головина деп. Ошол 3 жерден иштетип көрсөк бир жылда, эгерде ушул информацияны кандай десем толук эмес менен бере алса, анда биз ошону башка жерге алыскы райондорго койгонго эме болобуз да. Кыргызстанда да экология маселеси буга чейин көтөрүлүп, мамлекет башчысынын демилгеси менен таза мурас демилгеси ишке ашып келет. Адамзаттын күнүмдүк жашоосуна жагымдуу шарт түзүү максатында электромобилдерге өтүү, бак дарактардын санын көбөйтүү жана жашыл экономиканы колдоо аракети уланууда. Алдын ала маалымат алууда багыттарда иш алып барат да. Буюрса биздин ишенибиз менен ойлойбуз ушул САИС, башка интернет платформадагы партнерлор менен биргеликте ушул долбоор жанагындай эгерде тобокелдиктер боло турган болсо, алдын ала прогноздоп, болжолдоп, анан маалымат чогултуп, тиешелүү жыйынтыктарды чыгарып, тиешелүү мамлекеттик органдарга берип турат деп ишенебиз. Жаңыдан сунушталып жаткан акылдуу смарт датчик онлайн режимде табияттын кубулуштарын иликтеп, анын борбордук серверге жөнөтүп турат. Күтүлүп жаткан кырсыктар болсо, алдын ала эскертүү келет. Адистер чараларды көрүүгө мүмкүндүктөр да түзүлөт. Эң башкысы, чыгымды көп талап кылбаган, күндүн энергиясы менен иштей турган жабдуулар азырынча 3 жерге коюлат. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.